Аллах Таала Құранда айтат: "Фасалли ли раббика ва нахар." Раббиң үшін намаз оқы, жана құрбандық шал. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам айтат: "Ва ла'аналлаху ман забаха ли гайриллах." Аллахтан башқаға атап құрбандық шалған, жандық сойған адамға Аллахтың қарғышы болсын деп айтты. Эми Аллахқа жақын болу ниетінде жандық сою бир нече түрде болады. Құрбан майрамда сойла тұрған құрбандық, жана умра ажылықта сойла тұрған хади құрбандық, жана бала төрөлгөндө сойла тұрған ошол акыйка, мындайча айтканда ошол жандык акыйка кылуу. Мына ушулардын барысы шариятыбызда келген, шарият болгон ибадаттардан болуп саналат. Аллахка атап, арнап курбандык кылуу ибадат экен. Эми мына ушул ибадатты Аллах Тааладан башкага арнай турган болсо, ширк болуп калат. Мунун сүрөтү кандай? Курбандык жандык союунун 5 түрдүү сүрөтү бар. Birinci сүрөтү Allah үчүн соет. Аллахтын ысмын айтып, Аллах үчүн соет жана Аллахтын ысмы менен соет. Ниет, максат Аллах Таала үчүн жана Аллахка арналып жатат мына ушул курбандыгы, мына ошол курбандыгы жана союлган убакытта бисмилла деп союлуп жатат. Мына ушул чыныгы момун кишинин амалы болуп саналат. Мына ушул бизге буйрулган нерсе мына ушул. Аллах үчүн сою, курбандык кылуу бул таухид улухия, жана Аллахтын ысмын айтып сою бул таухид рубубия. Мына ошондуктан Аллах Таала жогорку аятта айтканыбыздай: "Фасалли ли раббика ва нахар", Раббиң үчүн курбандык кылгын дегени ошол Раббиң үчүн сойгун дегени. Кулум Аллах үчүн намаз окуң дейилгендей, Раббиң үчүн курбандык, ошол курбандыкты Раббиңе арнагын, курбандыкты ошол Раббиң үчүн сойгон деп айтылып жатат бул аятта. Демек, ниет Аллах үчүн болот, жана Аллах Тааланын ысмы менен сойлат. "Ва та'кулу мимма лам юзкар исмуллахи алейхи." Аллах Таала мына ушул аятта Аллахтын ысмы менен айтылып союлган жандыкты жебегиле деп айтты. Бул биринчи сүрөтү. Бул ибадат болот. Аллах үчүн жана Аллахтын ысмы айтылып союлуп жатат. Экинчи сүрөтү Аллахтын ысмын айтып соётко, бирок Аллахтан башкага атайт. Аллахка жакын болуу эмес, башка бир олияларга, кабырларга, өлүктөргө, мазарларга, жиндерге жакын болуу максатта союла турган болсо, эгер Аллахтын ысмын айтып сойсо да ширк келтирген болот. Мисалы, бир малын багып чоңойтуп, кабырга алып барып, кабырдагыларга атап бисмилла деп сойсо, бул иши ширк болуп саналат. Бул эми Аллахтан башканы каалады. Аллах Тааладан башканы максат кылды, ниет кылды. Бул Аллах үчүн союлган жок. Дагы бир мисал буга, кебирлер жаңы үй сатып алган кезде, мына ушул үйгө көчүп кирүүдөн алдын ошол жердеги жиндер зыян бербөөсү үчүн, зыян бербесин деген максатта жиндер ошол жерде орун очок кылып албасын деген максаты менен жиндерге атап кан чыгарып коюу керек деши, мына ошол үйгө кирүүдөн алдын кан чыгарышат. Жаңы үйгө көчүп кирүүдөн алдын кан чыгарышат. Мына ошол иштери ошол жиндердин башчыларына, жиндерге арналып союлгандыгы үчүн бисмилла менен союшса дагы жиндерге арналгандыктан, Аллах Тааладан башкага арналгандыктан ниетте, максатта бул иштери ширк болот. Үчүнчү сүнөтү аздан аз табылат. Аллах үчүн соет. Аллах үчүн соетго, бирок Аллахтын ысмынан башка бир нерсенин ысмын айтат. Аллахтан башканын ысмын айтып соет. Мисал үчүн бир кабырдын ээсин ошол ысмын айтып, же атамдын арбагынын ысмы менен, атасынын арбагынын ысмы менен сойсо бисмилланы айтпай. Бул иши эми ширк болот. Төртүнчү сүнөтү ниетинде дагы, максатында дагы, жүрөгүндө дагы Аллах Тааладан башкага арнап союп, жана сойгондо бисмилланы айтпай, Аллах Тааланын ысмынан башка бир ысымды айтып сойсо, бул адашуу эми. Бул курбандыгында ширк экендигинде шек күмөн жок. Бешинчи сүнөтү Аллахтын ысмын айтып коётко, Аллахтын ысмын айтып коёт. Аллахтын ысмы менен соёт, бирок мубах бир максат үчүн. Мисалы, эт жеш үчүн,
үй бүлөсүнө бир кой союп берет, эт жеш максаттан, же конок келди. Мисалы эт жеш үчүн үй бүлөсү менен, же конок келди, же конокту сыйлоо максатта урматтоо үчүн сойду. Же эт ошол койду багып, ошону союп, этин сатуу максатта сойду. Бул эми мубах. Ошол сойгондо Аллахтын ысмы менен соет, бирок эт жеш максатта же конокту сыйлоо максатта. Эми конокту сыйлоо максатта сое турган болсо, бул эми бул союусу, бул албетте конокту сыйлоо бул мустахаб. Мустахаб болуусу мүмкүн конокту сыйлоо максатта. Мына ошондуктан мына ушул мубах сүрөтү бул жерде эми ибадат максаты эмес, эт жеш максаты, ошол конокту сыйлоо максатта. Эми алгачкы 4 түрү менен акыркы 5-чи түрдүн айырмасы эмнеде? Алгачкы 4 сүрөттө негизги максат кан чыгаруу. Ал эми 5-чи сүрөттө Аллах үчүн соет. Мындайча айтканда Аллахтын ысмы менен соет. Бирок мубах үчүн, мубах союу бул. Мындайча айтканда сода үчүн, же эт жеш максатта, же конокту сыйлоо максатта. Мында негизги максат эт. 5-чи сүрөттө негизги максат эт. Конокко сойсоңуз, сойбосоңуз даяр этти берип койсоңуз дагы боло берет. Конокко сойсоңуз, сойбосоңуз даяр этти берип коюу да мүмкүн конокко. Эми бул 5-чи сүрөттө кимгедир ошол кан чыгарып жакын болуу эмес, эт жөө максатта, конокту сыйлоо максатта. Бул эми ибадат максаты эмес. Алгачкы 4 сүрөттө негизги максат кан чыгаруу. Кан чыгарып койсо, ошол жетиштүү муну менен Аллахка арнап сойсо ибадат болот. Ошол алгачкы 4 сүрөттө негизги нерсе ошол ниет максатыны түз кылып, бисмилланы айтып, союп кое турган болсо, бул союусу, бул курбандык кылуусу ибадат болуп саналат. Ал эми аны Аллах Тааладан башкага арнап жибере турган болсо, бул иши ширк болот. Эми кебирлер айтуусу мүмкүн, мен ошол курбандык чалбай эле ошол койдун акчасыны жана эчкинин акчасыны садака кылып жиберсем болбойбу дейт. Жок. Курбандыктан максат кан чыгаруу. Анын курбандыктын ошол акчасыны садака кылып жиберүү болбойт. Бул курбандыкка өтпөйт. Базардан эт сатып алып курбандыгым деп айтуу же акчасын таратуу ошол садака максатта. Бул курбандыкка өтпөйт. Албетте ошол курбандыктан максат бул ибадат, кан чыгаруу керек болот. Мына ушул курбандык ибадат максатта союла турган жандык Аллах Таалага арналса, Аллахка арнап койсо, мына ушул чыныгы ихластуу түрдө Аллахка арнаган болот, Аллахка ибадат кылган болот. Эгер мына ушул курбандыгын Аллах Тааладан башкага арнай турган болсо, мына ушул ибадатты жанагы хадисте айтылгандай Аллахтын каргышы болот деди ошол пендеге. Мына ошондуктан курбандык бул ибадат, бул ибадатка Аллах гана татыктуу. Валлаху а'лам.